Күчтүү мусулман алсыз мусулманга караганда Аллахтын алдында жакшыраак жана сүйүктүүрөөк деп. Кудайга ишеним болгондо сага жеңилирээк болот. Сиз үчүн эң мындай кыйын сыноо кандай сыноо болду? Жума сайын мисалы дуа кылышат бизге канча тең кишилер. Мен чемпион болом. Ушундай Олимпиада оюндарына чыгам деген ой болду беле, кыял болду беле. Утсаң эл көтөрөт, утулсаң жер көтөрөт дейт. Үй бүлөлүү болгондон кийин жашоо канчалык өзгөрдү. Аялым мисалы уга билген эркек успешный деп ойлойм да. Ийгиликтүү спортсмендердин баары китеп окуйт. Спорттон сырткары дагы эмне менен кызыгасыз жашооңузда? Азыркы биздин маалда садаканы зекет дагы ачык берип башташ керек экен. Биздин дагы көптөгөн чемпиондорубуз ушул сен сыяктуу ойдо болсо, анда буюрса дүйнөнү дүңгүрөтөбүз. Күчтүү хадис болсун, бирок жүрөгүнө ыйман болсо, мамлекетибиз кадимкидей оңолот деп ойлойм. Рамазан айынын ичинде мындай спортчулар өзүн кандай алып жүрөт? Ошо кезде мен кылып атам деген жүрөккө кирип кетсе, кечирип кой, садакаң бир тыйым болуп калгандан коркосуң. Ошол убакта эго көтөрүлгөнүн кандай сезесиң? Ошонун бүт бардыгына ыйманың жардам берет сен. Ассаламу алейкум ардактуу көрүүчүлөр. Рамазан айыңыздар кут болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Рамазан айы тууралуу ушундай бир хадиси бар. Ман сома рамадана иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тақаддама мин занби. Бул хадис мааниси кимде-ким Рамазан айынын сообуна ишенип, анын сообун бир гана Аллахтан үмүт кылып орозо кармай турган болсо, ал адамдын баардык өткөн күнөөлөрү кечирилет дейт. Буйруса баарыбыз биргеликте ушул хадисти амал кылууга баарыңыздарды чакырам. Чын дилибиз менен Алла Тааланын мээримине, ырайымына үмүт кылып, иншалла, чын ыхласыбыз менен орозо кармаганды уланталы. Ардактуу көрүүчүлөр, бүгүн баарыңыздарга Бака ислам менен биргеликте жагымдуу көрсөтүү каалайбыз. Албетте, дайым сиздерге эң бир кызыктуу, эң бир мыкты өзгөчө бир инсандарды студиябызга конокко чакырганга аракет кылабыз. Бүгүн спорт дүйнөсүнүн жылдызы, 2024 жылы Олимпиада оюндарынын коло медалынын ээси, 2 жолку Азия чемпиону Балбан Үзүр Жусупбеков студиябызда. Ассаламу алейкум, Үзүр, кош келдиңиз. Кош келдик. Ардактуу көрүүчүлөр, буйруса бүгүн спорт дүйнөсүн сиздерге дагы да жакындан спорт менен ислам тууралуу дагы өтө кызыктуу нерселерди айтып берүүгө аракет кылабыз. Ал эми биринчи суроону мен дин устазга узаткым келип жатат. Устаз, негизинен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушундай күрөшкөн, ушул күрөшүү бул сүннөт деген дагы коомчулукта элибизде дайыма биз угуп келебиз. Ошол канчалык чын? Албетте пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам өзү өтө күчтүү адам болгон, күрөшкө катышкан жана балдарды тарбиялап атканда 4 нерсеге үгөттөгөн. Бул биринчиси күрөшкө, экинчиси сүзүгө, үчүнчүсү болсо бул жа атуу, анан төртүнчүсү болсо бул сүзүү. Анан дагы бир хадисте пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айткан: "Ал-муъминун кавийюн хайрун ва хаббу индаллахи минал муъмину даифун." Бул күчтүү мусулман алсыз мусулманга караганда Аллахтын алдында жакшыраак жана сүйүктүүрөөк деп мааниде келет. Ошондуктан мусулман албетте дайыма күчтүү болуш керек, андай спортко катыш керек. Жана ошол Үзүрдөн да сурагым келип атат. Ошол сиздин спортко кызыгуу качан башталган? Чоң рахмат, жакшы суроо болду. Биздин спортко кызыгуубуз бала чагыбызда, айылда, таза жерде башталган. Себептен мен өзүм чоң аталарым спортко катышкан, чөйрөм болсо баардыгы талашта залдарга барып жүрчү күрөш машыгуусуна. Ошол себеп менен где-то 6-классында балдар менен айылда дос балдар менен чогуу кошулуп алып, талаш шаарына барып күрөш башталып, ошол жактан мен биринчи агайым ошо Юашбаев Аязбек Намазбекович, ошол агай мен биринчи кадамдарды ошо таластан баштаган. Андан кийин ал жактан башталып биз шаарга келип, шаарда биз азыркы Олимпийский колледжде окуп калдык. Ошол жакта биздин устатыбыз, агайыбыз, эмгек сиңирген машыктыруучу Мамбетов Аратбек Шабданбековичтин колуна түшүп, бүгүнкү күндө ушундай деңгээлге жеткизип аткан ушу устаздарым себепкер. Ошол спортто мындай ийгиликке жетиш үчүн кандай сыпаттарга ээ болуш керек?
Спортто сиз туура айттыңыз. Сыпаттар аябай көп, бирок эң биринчисин ойлойм, бул Кудайга болгон ишеним. Кудай таалам сага ошол жеңишти бербесе, канча мээнет кылба, канча туура тамактанба, канча дисциплина деп коет орусча, ошонун баарын кармаба жеңишке жетпей каласың. Может спортто жетпесең, бир бөлөк чөйрөдө жетесиң да. Ойлойм биринчи очередте ошо Кудай өзү сага ушу каалаш керек, чтоб сен мынакей сен ушуга татыктуусуң деп. Ошондон кийин калган нерселер болот. Мен ойлойм ошол спортко катышкан жигиттер мындай эме соревнование болгон кезде Кудайга мындай дагы жакыныраак болуп калса керек депчи. Себеби мындай аябай мындай сүрдүү болуп калат да. Мындай соревнование анан дүйнөдө ар түрдүү адамдар, мындай чеберлер келгенде тиги ошол эмеге чыкканда сөзсүз мындай Кудайга кайрылып, мындай дуа кылып, Аллахым ушуну жеңил кыла көр, жана ошону жеңгенге жардам бере көр деп дайыма кайрылса керек. Албетте. Себеп дегенде биз канча машыкпайлы, канча өзүбүзгө ушу жеңишке жетиш үчүн себептерин кылбайлы, сөз этегинде мындай Кудайга ишеним болгондо сага жеңилирээк болот. Анткени биз любой проблеманы, любой маселени учун келип Кудайга тапшырганды үйрөнсөк, бизге жашообуз жеңил болот. Анткени жашоодо утулуп каласың, утасың. Ошол ситуациядан чыгыш үчүн дагы, акыбалдан чыгыш үчүн дагы Кудайга болгон ишеним куткарып коет бизди. Утулуулар бизде аябай көп болгон. За кадрам канча деген мисалы медалдын экинчи бети бар дейт го. Ошого элге билмеген, элге көрүнмөгөн, көрөрмандар сезбеген көптөгөн бизге жагында сыноолор келет. Канча деген нагрузочный, тренировочный процесстерде аябай кыйын болот. Бирок ошонун бүт баардыгын жеңип, этегинде ошонун баарын кылдым. Бүт баардыгын мен жүрөгүм менен ишенип кылгандан кийин Кудайга тапшырып коздум. Я Алла, өзүң уш жагыма чечип бер. Я Алла, бүгүн баардыгын кылдым. Эми баардыгы сенде. Эгер бүгүн мен дайра болсом жеңишти бер дейсиң. Эгер бербей чемпион болбой калсаң же утулуп кетсең, анда деле кейбегиң аракет кылыш керек экен. Себеп дегенде канчалык кейген сайын ден соолугуң кетет, ойлогон оюңа жетпей калсаң нервиң кетет. Тиги бөлөк үйөрмандардын оюна кирип кетип, тиги мынтип койду, бул мынтип койду, аттиң о жерге мынтип койбой, тигинтип койбой десеген сайын, сен жөн эле атеңдин алдында, үй бүлөңүн алдында сен ден соолугуң эле кетет болду. Ошол себептен мен ойлойм, буну көп спортсмендер жылдан жылга уште опыт алат. Жөн эле Кудайга Таалага тапшырганды үйрөнгөндө жеңиштерге жете бересиң. Спортто жетишпесең, жашоодо жетишесиң. Ошо ойлойм, ушу баардык нерсе Кудайга ишенип, жана Кудайга тапшырганды билгенде гана чоң жеңиштер жетет. А бирок ошого жетиш үчүн сен талыкпай мээнетти кылыш керек. Негизи мындай сыноолор ар түрдүү болот го. Кээде жалкоолук сыноо болуп калышы мүмкүн. Кээде мисалы үчүн адамдардын ой пикири, сөзү сыноо болуп калышы мүмкүн. Кээде звездная болезнь да, мындай жылдыз оору менен ооруп калуу да деле болуп калышы мүмкүн да. Ошол сиздин жашооңузда, именно ошол спорт чөйрөдө сиз үчүн эң мындай кыйын сыноо кандай сыноо болду? Аябай чоң сыноолор. Күн сайын сыноолот, бирок биз ушу спорт школдо республикалык олимпийский резервде окуганда биз 10 классыбызда, ал жакта 8 класста тапшырат да, 7-ни бүтүп. 10 класска болгон кезде бизде тарбиячыбыз Чыңгыз ага келген, Күмүшбеков. Анан болсо ошо агайдан биз көп нерсени үйрөндүк. 10 этеги берди, 11-де толук бизге үйрөтүп кетти. Бирок ошондо бизге айтып кеткен насааттары агайыбыздын: жигиттерим, балдарым дечи да, максатыңарды бийик койгула, арканды алыс ыргытыла. Себеп дегенде дарак бир жерден көрөт дечи. Силер уш жердеги окуп аткан балдар силер жөн окуган жоксуңар. Кандай сыноо келбесин, кандай эме болбосун, бүт нерсеңерди дарак бир жерден көрөт дегенде, ушул жумушуңарды, силердин жумушуңар дечи да, спорт жумушуңардын майын чыгаргыла. 11-де окуйсуңар, биринчи курс, бирок спорттон силер чоң трамплин, силерге спорт болот. Силер спортты бүткөн анткени ден соолугуңар чын, бекем 2 мал тренинг кылабыз биз.
интернатта. 2 мал кылабыз, обед, ужин бүт баарына жетишсиң, эше окуубуз да бар. Ошону айтчы, силер ушул жердеги мээнет кылып атканыңарды Кудай Таалам билип турат, текке кетирбейт. Эгер спорттон чыкпай калсаңар, кыйын өзүңөрдүн кесибиңер адис болосуңар. Кыйын мисалы жагына силер жигитсиңер, военный болуп калышы мүмкүнсүңөр, госструктурада иштеп калышыңар мүмкүн. Ошол себептен кандай сыноо келбесин, бүт баардыгын Кудайга тапшырып, дарак бир жерден көрөт деген сөзү бизге аябай калган. Ошо агайыбызга, Раматыл агайыбызга Алла ыраазы болсун, Аллахым жаңаттан ага орун берсин. Амин. Чындыгында айтканда мындай бизде мындай спорт интернат десе эле мындай ассоциация болуп кетет. Бул мындай бандиттерди даярдаган мындай эмеси да, платформасы сыяктуу депчи, анже ошол уулулар мындай жашы азыраактарга мындай кысым кылып, башкача мамиле кылып, анан мындай спорт кишилер мүнөзү да катуу болот деп мындай ушундай стереотиптер пайда болгон да. Бул Союз маалында ушундай болгон, анан кээ бир фильмдерде ушуну да көрсөтөт го. Бирок азыркы кезде мындай биздин спортчу балдарды карай турган болсок, мындай имандуу болуп, намаз окуп, анан такыр башкача мындай стереотиптер пайда болуп атат да. Ойлойм, бул эволюция деп, себеп дегенде адам өзүнүн какой-то периодуна өзгөрүү болот да. Мисалы ошол кезде сиз айткандай жагандай тартипсиз, туура эмес жолго бара турган, мисалы бизде дагы ошо интернатка ата-энебиз кое бергибиз келген жок болчу. Ал жак баргандан кийин сен сөз тентек болуп каласың деп, тиги болуп каласың деп, кээерки факторлорго таянып, бирок ички сен максатың бөлөкчө болчу да. Анткени агай айтчу, үзүр талашты агайым биринчи, үзүр сен ийгиликке жетсең, сен интернат кура оку. Болуп тур. Жакта жагандай тартип эмелер болуп калышы мүмкүн, тиги болуп калышы мүмкүн, бирок сен жигиттердин чөрөсүнөн чоңойсуң. Өзүңө спортко жетишпей калсаң да хотя бы сен өзүңө мындай туруктуу жигиттей болуп тарбия алып чыгасың. Анткени ал жактан эч ким өлүп деле калган жок, окупчу. Тренинг кылып эч ким эме болуп деле калган жок. Наоборот, бизге аябай сонун жагандай трамплин болду спорт школубуз. Ошол кезде азыр сиз айтасыз, может ошол кезде определенный убакыт болгон да. Анткени бир эле интернатта эмес, СНГ тарагандан баштап бүт эле региондорубузда болгон ошондой кездешкен. Школдор региондо болот, район. Бирок бүгүнкү күндө сиз айтып кетип атасыз, дингир депчи. Ошо бизге окшогон чыңгыдагы ошогон устаздар сырттан окуп келип, бизде жаштарды кармап, бизге сабак берип, балдарым өзүнүн балдарына көрүп тарбия берип, мынакей силер болсо кыргансыңар, бизде көп мактачы. Силер болсо ушул жакта окуп атканыңар жөн окуган жоксуңар. Бир Кыргызстан бир бурчун чогуу турган балдар болуп чоңоюп атсаңар деп. Азыр ошол нерсе аз астан болсо дагы жоюлуп кетти. Бүгүнкү күндө мынакей өлкө башчыларыбыз канча деген спорттук жагында залдар ачып атат. Азыр деле баса белдеп кетейин, ушул учурдан пайдаланып, мисалы кечээ бизде мисалы жакын арада интернаттын ачылышы болду. Мисалы ошо кандай мотивация? Биз мисалы айрык каверлордо, жана маттарда условия жок жерде жатчык, условия жок жерде тренинг кылчык машыгып. Бирок бүгүнкү күндө бүт условияны түзүп берип атат өлкөбүздө. Ошого жараша биздин максат только бир гана жакшылап тренинг кылып, медаль алып келип, и спортту популяция кылып, ошондой эле динди дагы мындай популяция кылыш керек да. Анткени дин бул ушул диндин артынан чоң ийгиликтер жетип атат. Жамаат менен болуп аткан нерседе жетип атат ушул ийгиликтер. Агайлардын жума сайын мисалы дуа кылышат бизге канча деген кишилер. Ушул өлкө башчыбызга, тигилерге, буларга элдерибиз аман болсун, жакшы жашасын, бирөөгө зар кылбасын, бирөөгө кор кылбасын, күчтүү мамлекеттердин катарына кирели деп. Ойлойм, ушулардын дуанын артынан көптөгөн да ийгиликтер жаралып атат. Дагы жаралат деп мен ишенем. Устаз, менде мындай бир суроо бар. Бүгүнкү күнүбүздө ушул Кыргызстандын булуң бурчунда жаш жигиттер дагы ушул дайыма силерди ушул интернетте көрүп, Instagram башка жактарда көрүп, үлгү алат, силердей болгусу келет, силердей желекти бийик көтөргүсү келет. Ошол эми жаштар, мисалы үчүн бүт жактан эми билим жаатында болсун, спорт жаатынан болсун, мисалы үчүн бүт айылдан балдар ушундай дүйнөгө тараган мен аябай мыкты досторум бар. Мисалы үчүн менин классташтарым бар, мындай билимден 3 жолу физикадан дүйнөлүк олимпиадага чыгып келген, ушундай сонун балдар бар да. Ушул сыяктуу
Мен ойлойм ушул айылдардан мыкты күчтүү сонун жигиттер чыгат депчи, кыздар да чыгат деп. Анан ушул айылда окуп аткан кезде мисалы үчүн таласта кандай немелер болду эле мисалы үчүн азыр жаш баладай ушундай мен чемпион болом, ушундай олимпиада оюндарына чыгам деген ой болду беле, кыял болду беле, же андай ой болгон жок, акырын ошого келдиби, кандай болуп калды? Туура айтасыз. Анткени биз ар бир инсан Кудай Таалам берген кесибине жараша майын чыгарыш керек экен. Сиз айтып кеттиңиз, физиктерибиз бар, күчтүү алынмай келебиз бар, сабакты окуган, өзүнүн кесибине олимпиадага чыгып жүргөн балдар бар. Бирок биз агайым айткандай, үзүр юристтер өзүнүн юрист жумушун кылсын, бизнесмендер өзүнүн бизнесин кылсын, саясатчылар саясатын кылсын. Бирок экөөбүз спорт тандагандан кийин спорттун майын чыгарайлы дей берчи. Ал кезде может мен туура эмес ой жүгүрүп калчумун, бирок ойлойм ушул майын чыгарганын кесепетинен ушу деңгээлге жетип атак биз. Мен азыркы өзүмдүн деңгээлимди дагы ойлойм. Да 28 да бир ушу 28 жылдары бийликке да жакшы ийгилтерге жетебиз деп. Анан могу жана айылдагы тренинг кылып жүргөн кезде биз ошо кезде мен аффирмация кылып берчүкем. Визуализация кылып, Элестетип, анткени сен бала кыялданат да, баланын тилегин берет дейт. Мисалы, сен көз алдыңда биз ошо кезде 2008 Каңатагай призер олимпийскийгер болуп келди. Руслан Түменбаев, ошо агаларыбыз көрүп, эгер бул агаларыбыз илинип атса, биз деле илинет экенбиз. Ушулардан барып автограф алып койсок же сүрөткө түшүп койсок деп кыялданчык. Спорт бул посол мира деп коет го. Эми ушул спорттун артынан биз кыялданчык, мен аябай эле кыялданчык биз. Канча деген балдар кыялына жетпей калды, бирок бөлөк чөйрөдөн чыгып калды. Бирок крутой бизнесмен болуп калды. Өзүнүн жумушунда жакшы адистер болуп чыгып калды. Ойлойм, кыял, бала кыял болуп чоңойгон мына ушу деңгээлге жетип атат. Жаштарга да айтып кетмекчимин. Мечтать не вредно дейт го. Көбүрөөк мечтать этиш керек. Кудайдан көбүрөөк сураныш керек. Кудай Таалам берет. Аркасынан ошого түшүш керек да. Ой, мээнет кылыш керек. Мээнет кылыш керек, албетте. Менде мындай дайыма ой келет да, биз эми интернеттен көрөбүз да, мисалы үчүн олимпиадага чыгат, Азия оюндары болот, башка. Мисалы үчүн жарым финал, жарым чейрек финал, эми балдар мындай акырын тепкичтер кете берет да. Анан ошол кезде мисалы үчүн элдер утуп кетип баратасың да. Анан финалга жакындап баратасың. Ошондо мындай силерди мындай интернеттен алыстатып коебу агайлар, же кандай болот? Мындай эч нерсе окутпай, билдирбей, же баарын көрүп, уттуң, азаматсың, машалла дегендерди угуп көрүп окуп турасыңар. Жок, мисалы, туура айттыңыз. Анткени закадардан бөлөкчө болуп көрүнө берет да, бирок процессте биз вообще карабайбыз деле. Биз фокус, жанагындай эле фокус кылабыз. Биз утуш керек, чемпион болуш керек болду. 1/8, 1/4 болобу, завхат финалга келип калабызбы? Ал кезде сен максатың чөткө сопернигиң болот. Болду, анткени сен ошо жерге келдиң, өзүң көрсөтүшүң керек да. Ошо жерге келдиң, жананча даярданып келдиң да. Кудай Таалам ушул жерге келдим, бер мага. Ушул жерден бир жарылайын дейсиң. Анан ошондо кээде утулуп калсаң, кейизиң, жатып каласың. Утсаң молодец дейт, утсаң эл көтөрөт, утулсаң жер көтөрөт дейт. Кудайга шүгүр. Бирок жанагындай сайткандай тигил булду карабайбыз деле. Ал во время процесси вообще каралбайт. И до процесси эле көп именно ошого энергияны коротпойбуз биз. Биздин максат чыгыш керек, өзүбүздү көрсөтүш керек, соперник утуш керек болду. Анан после там турнир бүткөндөн кийин Аэропортто болду ушундай эле. Өзү спортчуларда мисалы белгилүү бир жашка чейин мисалы үйлөнбөй жүрүшөт, себеби айтат, мен даярданышым керек, эми үй бүлөгө убакыт бөлө албайм деп. Ама жакында үй бүлөлүү болдуңуз. Ошондон улам азыр мындай үй бүлөлүү болгондон кийин жашоо канчалык өзгөрдү? Үй бүлөлүк жашоо кандай өтүп атат? Личный вопрос, но бирок айтат го Пайгамбар саллаллаху үммөттөрүм үйлөнгүлө, силердин кийин көптүңөр менен көрүп сыймыкталайын депчи. Биз ошо тренинг кылып жүргөн кезде кыйын. Анткени элестеңиз, азыр биз жайымен сбордо болуп калабыз, тиякта болуп калабыз, биякта болуп калабыз. Кээ бир балдар ошо үйлөнөм дейт, анткени
убакыты жок болуп калат, шарта келип алат. Мисалы мен өзүм 28 чыгып үйлөндүм. Бирок жыл сайын күздүнө дейт го. Күздө кое бересиң го. Күздүнө жөжөнү санайбыз депчи. Почти где-то 3-4 жыл күздүнө деп келдим. Ушу насип кылып калат, насип деп. Бирок мен ушуну түшүндүм. Берки аффирмация аласың го, ошо кезде сен жазышың керек экен. Жазганда сен максаттарың дагы чөткө чыгат экен. Сен жазганда бир байга айткандай 10 000 мышцадай булчуң иштейт дейт, микромышцага чейин. Көзүң, бүт, мими бүт иштейт дейт. Анан ошондо мен 20, олимпиадага как мен эмеге баратам. Үйлөнүү процессиненчи. Биз 23 азиатский игр болот. Бизде 4 жылда бир жолу Азия оюндар болот. Бул эле масштабный. После олимпиады статус боюнча Азия оюндары турат. Андан кийин мир. Но күчтүүлүк жагы менен по-любому мир турат да бизде. Анан азиатский игрге барабыз, ушунча тренинг кылып бардым, актан утулуп калам. Утулуп калам, мен спорт шташке окшойт жото. Ой келет да. Ал шайтан азгырат, анткени сен тиги чото бул жак беттен эмем таппагалым окшойт деп кайра бөлөк иш кылсамбы деп. Анан ошо кезде мен чоң апамдар менен турчумун шаарда. Ошол жерге барып берки чоң апам айтат: "Эй, үзүр, жүрө бербей үйлөн, же спорт штаб иш кыл" дейт да. Анан катуу тиет, бул үйдө сен өзүңө үй алышың керек дейт да. Ошо кезде мага катуу тиген, бирок чоң апам ошо кезде мага жөнүндө мотивация бериптир. Давай жигит, белиң мууда, ишин кыл депчи. Анан ошо кезде мен тиги чөткө ойлонуп, спортивный психология деген бар. Ошо психологдор барып, анан мозо цель жазгам мен. Мен Жүсүпбеков Үзүр чемпион Кыргызстанда болушум керек. 23-нүн этеги жазып атам да. 24 олимпиада болот. Чемпионатты утушум керек. Андан кийин лицензия алышым керек. Андан кийин олимпиаданы утушум керек. Чемпион болом. Андан кийин мен ушундай кылам. Андан кийин у меня будет жена мудрая. Андан кийин я стану долларовым миллионером деп жазгам. Анан насип кылып калды. Чемпионат уттум, өчүрүп койдум. Лицензия алдым каким-то путем. Но Кудайга шүгүр аны өчүрүп койдум. Олимпиададан 3 болуп калдык. Кудайга шүгүр бул жаат эле өчүрүп койдум. Дагы бир максат болчу. Ага жеттим, аны өчүрүп койдум. Семейин жашоо келгенде мындай Кудай таалам досторума көп айтчы: "Үзүр, өзүңдүн жарың тапкандан кийин сен мындай бөлөкчө болуп каласың" деп. Үйлөнгөндөн кийин жана сиздин сурооңузга келгенде Кудайга шүгүр, сонун аябай. Жашоо берекелүү эле. Жалгыз жаның баккан, аны деле рызкысын Кудай берет, мен деле рызкын Кудай берет. Үйүштө Кудайга шүгүр. Келсең жылуу чайың, тренировкадан келип, тренировочтен койсоң жуулуп калат. Мына бытабуха. Сонун альхамдулилlah. Мен көп айтмакчымын, жаш кезекте эрте үйлөнүш керек экен, мүмкүнчүлүгүң болсо. А так созулуп жүрөр экен, бул деле күнөөкөр болуп калат экен. Ошо Кудайга шүгүр, сонун үй беле. Машалла, Аллах берекет берсин буйруса. Эми көптөгөн мисалы үчүн жылдыздар менен, көптөгөн биздин эң атактуу спортчулар менен чогуу машыгып жүрөсүңөр. Дүйнөлүк ушул олимпиадаларга, күрөш боюнча чоң чемпионаттарга даярданып жүрөсүңөр. Ушул бизди, мисалы үчүн азыркы учурда ушул ар бир мындай спортчу үчүн биз эң көп иштей турган багыттарыбыз кайсы, мисалы үчүн мындай. Бул ички жагынан дагы, физикалык жагынан дагы, мисалы үчүн албетте өзүбүздүн питаниябыз, программабыз болот. Анан мындай ички жактан мен ушул көбүнчө ички жакка басым жасасак, духовно, мисалы үчүн руханий жагынан кайсыл жактарыбызды дагы да күчтүү алып кетишибиз керек экен. Бүт спортчулардын да психологиясын элестетип бир жооп берип койсоңуз. Бул мындай общий эле форма болот, бирок мен ойлойм, бүгүнкү күндө көп спортсмендер утулуп калса, агайын күнөөлөп, тиги байкезин күнөөлөп, мамлекет мынтпай койду, тигинтпей койду депчи, ушул нерсеге келбеш керек да. Аллах таалам сени ошол жерге жеткизгенден кийин ар жагын да кылып берет да. Азыр спортчуларга мисалы жөн гана азыркы мамлекетибиз бүт нерсени түзүп берип атат. Берки айлыкты да көбөйтүп берип атат, акырындап. Берки жанагындай үйлөрү берип атат, демөчүлөр берип атат. Спортсмендер ички дүйнөсүн мындай ишенимин жөнүндө күчөтүп туруп эле өзүнүн жанында минустары бар да. Мисалы биздин тил менен айтканда партийная работа,
контрприемдор технический действиядан ошоорун көбүрөөк курчуш керек. Фокусту ошол жакка бетип коюш керек. Үй, зал и духовный мечит. Бул ушул эле. Анткени сен четкий целиң бар аткандан кийин налево направо көп алаксыбай процессте калыш керек да. И фокусту четкий коюш керек. Макул бир жол менен баратсаң, ал жагы окшошпой калса, маршрутты алмаштырып кой. Нагрузка бар атабы, бир аз эз ал. Кайра башта. Окшошпой жатса, бир аз эз ал, кайра башта. И бул жерден айдын аябай көп эмес таасир этет. Анткени один в поле не воин дейт го орусча. Жалгыз өзүң мындай эчтеке кыла албайсың. Жамаат менен сен спарринг партнерлоруң болот, машыктырчуң болот. Ушун бүт баары совместно чогуу алып иш алып кетсе, аябай сонун жеңиштер болот деп мен ишенем. Ошол сиз мисалы үчүн тренировканы башталып атканда же таймашка чыгып атканда өзүңүздөн бир балким бир мындай дайыма колдонуп турган бир ритуал барбы? Мисалы үчүн бир атайын бир дуабы же бир аят окуйсузбу? Ошол процесс мисалы үчүн таймашта, анан тренировкада бир нерсе ошого окшогон бир нерсе барбы? Меники ошо көбүнчө сапарга чыгып аткан сен соревновательный процесстен сыртка чыгасың. Сыртка чыгып атканда үйдөн мен 2 рекет сапар намазын окуп коем. Яла өзүң менен жолумду жеңил кыл. Жүгүмдү анча эме кылба, жеңил барып оор келейин. Эгер тагдырыма ушума жазса, мага чемпиондукту бер. Жеңил кыл дегем. И чыгып атканда яла баардык күч сенде. Биз жоңгон алыс эле пендеңбиз деп эле чыгып кетебиз болду. И сен ошо кезде сен канчалык натренированный машыкканың күчтүү болсо, ошондой да сен уверенный болосуң. А эгер сен орусча айтпа сачок болсоң, бир аз тренировканы кылбай жүрсөң, ошондой эле результат болуп калышы мүмкүн. Ошондой эле биздики. Килемге чыкканда мисалы үчүн соперник менен жолуктуңар да мындай. Лицом к лицу, жүз-жүзүңөргө. Анан ушундай учур болобу мындай. Карап туруп эле адам духу менен да жеңип коет го мындай. Күрөш башталды элек негизичи. Бирок аны жеңип койду да. Мындай взгляд менен, көз караш менен, ошол бир энергиясы менен карап туруп эле уже сезесиң да мен сени жеңдим депчи. Анан оңой эле жеңип коесуң. Болот. Себептен сен ошондой караш үчүн дагы сен ошондой даярдык көрүш керек да. Анткени мындай бул менин күнүм дейсиң да, ошол күнүчө. Яла, кечир бирок баардык күч сенде, бирок бул менин күнүм болсун. Өзүңө жардам бер деп чыкканда бүт волнение болот, бул норма эле. Бир аз волнительный процесс, бул норма. Волноваться этпесиң, значит где-то бир кемсиң либо көбүрөөксүң да. Ошончо волнение бул нормальный процесс. И күрөш башталганда ал волнение кетип калат. Жана сиз айткандай эле канчалык машыгып келсең, Кудайга тапшырып келсең, сен жеңил эле чыгасың. Анткени бүт баарын кылдың сен ошо үчүнчү. Бүт тренировочный процесстен баштап, уктагандан баштап, тамак жегенден баштап, бүт баардыгын ошо аткарганың үчүн сен уверенность келет. Мен ушун чемпион болуш үчүн бүт мүмкүнчүлүгүмдү кылдым, бүт баарын килем көрсөтөт дейтем. Деп уверенный чыгасың. Мисалы үчүн ошол дайыма Кудай Таалага ишенген, намаз окуган спортчу менен анан эми спортчуларыбызда да көп башка чемпиондорубуз бар, мындай амалдан алысыраак дейинчи. Мындай ибадаты жок. Ушул эки түрдөгү, ушул эки типаж башка спортчулардын кандай бир айырмачылыктарын байкайсыз? Мындай бир мунун эмне артыкчылыгы бар? Мисалы үчүн ушул ибадатта болуунун кандай бир өзгөчө күчү бар? Сезилеби ошол нерсе? Себеп сиздин сурооңуз жооп бергенде, мисалы сиз айтасыз, динде да жүрүп, ошондой христианин болсун, бөлөк динде болсун, бирок булардын баарын Кудай Таала физиканы бирдей кыла жаратты да. Алманы өйдө көтөрүп ыргытсаң, мусулман көтөрсө деле, бөлөк улуттагы, бөлөк диндеги киши көтөрсө деле өйдө бир аз учуп кара жерге чөт да. Ошондой эле сен болсо канчалык машыксаң, ал киши дагы ошондой эле өзү бир нерсеге ишенет. Ошого таянат ада. Ал
не ал көбүрөөк кылса, ал жакшы тренировать процесс кылса, балдары менен агайлары менен жакшы мамиледе болуп, бүт мисалы контратака жанагындай атакующий моменттер бүт даярданып чыкса, сөзсүз ал деле утат. Сен ага каршы эмес, өзүң слабыраак чыксаң, сен жанагындай динде болбо, тигиде болбо, буда болбо утулуп каласың. Анткени сенде ошо жанагындай ыкмаларың келбейт. Сен физический жактан слабыйсың, технический жак беттен функционалка может бүт жактан слабый болгондон сен Кудайга жүрөгүңдө ишенесиң, типа оозуң менен, бирок жүрөгүңдө ишенбейсиң, карачы. Словесно может мен Кудайга ишенем айтасың, бирок жүрөгүңдө жокталчы. И жанагындай нерсени дагы тренировканы көп кылбаган себебинен ошол эле результат чыгат. Мисалы мусулмандарда мына өлкөлөрдө миллионерлер салыштырып көрсөк, бөлөк эмеде диндейлер көбүрөөк болуп калат. Бул жак бетте бөлөктөр болуп калат. Мен Кудай Таала баардыгына физиканы бирдей кылып жаратыптыр. Ошону бул дүйнө берет да. А тиги дүйнөдө ал Кудайдын иши да. Иншалла. Ошол дүйнөлүк чемпионаттарда мисалы үчүн ошол көп мамлекеттерден келишет го спортсмендер. Анан сиздин оюңузча ошол кайсы мамлекеттин спортчулар мындай техникасы жакшы, даярдыгы жакшы, мындай эмелер бир мындай анализ жүргүзүп болобу силер жакта? Албетте, себепти энди өнүккөн өлкөлөрдүн спортчулары баардык жактан күчтүү болот. Бул анткени ал жак бетте бүт баары каралган условия, тиги бүт биздики да ушул эмеге келе атат да. Бирок биздики мындай кандай десем, биздики өзүбүздүн мындай дээрибизде элдердин мисалы көрөрмандардыгынан, сен чөйрөңдөгү кишилерден ушулар көп бизге поддержка берет да. Алар кандай деле киши чогулбайт деле. Жөн эле мына туугандары келиши мүмкүн, бирок биздикинде болуп, ажиотаж болуп, дворец спорта жарылайын деп келет. Бөлөк мероприятие болсун, спорт прям стадион жарылайын деп келет. Ал жак бетте андай нерсе жок. Спортту мына как ден соолук катары кабыл көрө билбейм, бирок алардын дагы мамлекет жагы күчтүү болгондуктан, мисалы жандай арттагы нерсе көп болгон да, мисалы биздики көбүнчө бөлөк спортто көп көңүл бурган. Азыр мисалы күрөш биздики популяция аябай сонун. Алардыкы мисалы илгерки жандай арыкты киши чаап берсе, мындай артынан кетиш оңой да. Аларга арык чаап берген мисалы башка спортчу, олимпик чемпиондер бар болчу. Бизге азыр жаштарыбызга жеңил болуп калды. Анткени биздин Акжол Махмудова чыкты, Жоламан, кыздардан Айсулуу, Мерим, Айпери, дзюдоисттерден Шеров чыкты, боксерлордон Мунарбек. Булар бизден кийинки поколенияга жол ачып берип атат да. Булар утса биз да утабыз деп азыркы маалда. Биз мурда жашыраак кезде Канат агайларды көрчүк, Руслан майкелерди көрчүк. Биз да ошондой кыялдан чыкты. Биз да чемпион болсок эмес, призер болсок эмес деп. Артыкчылыгы бул спорттон башка мамлекеттерден биздики эме фанат эле болуш керек. Ушул жерде мен спорттон мен до конца жашоомду ардандым. Ошол жактан чыгышым да. Бөлөк мамлекетте андай деле эме болбойт эле. Мындай Кавказдарда бөлөк чыгат, россиянецтерчи. Бирок мындай кызылгандуу, кызылган. Биздики да ушундайракпыз да. Айырма. Именно иранецтердин эме болельщиктер бар болчу. Барсаң иранецтердин болельщиктери дудучка алып алат, барабан алып алат. Деме шаңдут деме алат. Футболдогудай эле. Деме укмуш кыйкырышат да. Биздикилер мындай ритм жок го. Жактан бияктан үн чыгат. Алар ритм менен кыйкырышат. Мына алар атайын даярданышат да. Европейскилерге бөлөкчө болеть этишет. Бирок ойлойм, биздин азыркы жаштарыбыз, спортсмендер 28 Кудай буйрса олимпик чемпион болобуз деген ниеттебиз. Иншаллах, Кудай Таалам ошол күндү баарыбызга насип кылган болсун. Эми албетте мен ойлойм, ушул физикалык жактан даярдоо менен биргеликте, ушул күчтүү ишеним менен биргеликте дагы ушул билим жагынан дагы ар бир спортчу күчтүү болуш керек туурабы? Ушул канчалык спортто маанилүү, канчалык буга силер да маани бересиңер? Сөзсүз ийгиликтүү спортсмендердин баары китеп окуйт.
бүт окуусунан дагы мындай жакшы окуйт көбү. Анткени мындай чоң чемпион болуш үчүн дагы чоң деңгээлге жетиш үчүн акыл да керек аябай. Себеп дегенде технический действиялардан, тактический действиялардан сага акылың болбосо ошо кыйыныраак болуп калат. Сөзсүз билимди мен биринчи очередке коем. Анткени спорт менен бирок билим сөзсүз керек. Төрөлгөндөн баштап өмүрүңдүн аягына чейин билим алла деген бар. Биз ошо спортчулар азыркы жамаатыбыз, бүт баардыгыбыз намаз окуп, китебибизди окуп, ошого умтулабыз. Ошол мисалы үчүн спорттон сырткары дагы эмне менен кызыгасыз жашооңузда? Спорттон тышкары көбүнчө мен эме кылгым келет. Себептен напряженный моменттер болуп калат да. Постоянно сен ар дайым нагрузкада жүрөсүң, башың чарчап калат, поход кыласың. Үйдө эле көбүнчө үйдө отургум келет мен. Үйдө эле жакын достор менен отуруп эле, анткени баарлашканда мен эз алып калам. И спорт дүйнөсүнөн бир аз мындайраак болуп, бизнесмен майкелер менен сүйлөшкүм келет. Өзүнүн кесибинде кыйындар менен сүйлөшкүм келет. Анткени спорттон билбеген нерсени ошолордон мисалы китепти окуп канча ден күнүң кетиргенче мазмунун где-то бир 3-4 эле эме болот да. Мындай этегинде баса билей турган нерселерчи. Ал кишилердин ошо китепти окуганда эле ошо информацияны аласың да. Мага ошол жагат. Анткени ошолордон сүйлөшүп баарлашканда өзүнүн опыттарын айтып берет, пландарын айтып берет, мындай кылыш керектигин. Ошондой процесстер мага жагат. Спорттон бирок 2-3 күндө бир аз башың эз алдарган ошол нерсе аябай мага жагат. Жакында эле. Устаз, сиз жакында умрадан келбедиңизби? Ооба. Үзүр дагы жакында умрага барып келди. Ошо умраңар кандай өттү? Иншалла ошол ал жакта ибадаттар кандай болду? Аябай сонун болду. Мен биринчи жолу бардым, бирок мурда эле эмелер келчи. Өзүм жалгыз баргангачы, бирок жүрөгүмдө ниет кылчым да, я Алла, барсам мен өзүмдүн мастурат менен барайын, өмүрлүк жарым менен барайын депчи. Аллах таала насип кылыптыр, чогуу барып келдик. Аябай сонун. Анткени үй бүлөлүү кишилер мындай Кудай таалам баарына чакыра бербейт экен. Баратканда жумуштар чыгып калып калгандар көп болот экен. Билети бүлөкчү болуп калат, тигине болуп калат, эми шылтоо жагында эмелер көп болот экен. Биз аябай көп нерсе үйрөнүп келдим өзүмө. Анткени ал жактан духовный бул жакта таппаган суроолорду ошол жактан таап калдым. Аллах таала мисалы жана Ибрахим пайгамбарга көк кочкорду асмандан бергенде эле бизге дагы үзүрмө, сага сурооңо жооп деп асмандан чыдап койбойт экен. Сиз аркылуу, устаз аркылуу, ошо аркылуу эле үйрөтүп коет экен. Ал жакта биздики эмебиз калуустас болду. Аябай сонун болду. Жанымда жүргөн чөлөөтө байкелерден көп нерсени үйрөндүм. Мен ойлойм, ар бир кыргыз, ар бир мусулман ошол жака барып, Кудай тааламдын үйүнө барып, дуа кылып келсин деп аябай көп дуа кылдык. Иншалла. Амин буйруса. Өзгөчө Рамазан айында умра кылуу өтө сооптуу. Себеби пайгамбарыбыз хадисинде айткан, ким Рамазан айында умра аткарган болсо, ал мени менен чогуу ажылыктын сообун алат деп. Мына пайгамбарыбыз ушул Рамазан умрасында өзгөчө белгилеп өткөн. Буйрса иншалла дуаңызды Кудай таалам кабыл кылсын. Албетте, себеби бизде айтып атабыз да, мисалы үчүн ошол дененин мисалы үчүн мындай денени күчтүү кармаш үчүн спорт керек депчи. Бирок рухту да мындай бекем кармаш үчүн буга да мындай тренировка керек да. Анан намаз окуганыбыз, ошол умрага барганыбыз бул рухубуздун азыгы болот. Анан негизи сиз дагы кандай ыкмалар менен ошол рухуңузду, иманыңызды эмне менен дагы бекемдейсиз? Мусулман киши азыркы маалда мен ойлойм, садака зекетін берген сайын ошо менен азык болот депчи. Анткени мурда жашыруун берсе, азыркы биздин маалда садаканы зекетти ачык берип башташ керек экен. Себептен канча деген байкелерибиз бар, зекетин бере албайт, садакасын да берсе да мына өлчөмүн биле албайт. Мен ойлойм, ошо адамдарга жакшылык кылган киши адамдардын жүрөгүндө
жана жүзүнө жылмайы тартылган киши ошо рух алат, ошо руху күчтүү болот депчи. Мен ошо умура барганда аябай таасирлендим. Биз менен чогуу бир бала бар да. Атын айтып эле коеюн, бирок жылына 100 кишини умурага жөнөтөт экен, 3-жыл жөнөтүп атыптыр. Анан ондой жакын бир үй бериптир, муктаждарга машиналарын бериптир. Анан таасирлендим аябай. Жанына жүрөт, ошол кылып атат депчи. Анан айтып атат, үзүр Кудай Таалам силерди бул жака жөн алып келген жок. Кудай Таалам силерге жөн чакырган жок. Көбүрөөк дуа кылла. Сен өзүң келсең бул жөнүндө. Мастурат менен келдиң. Көбүрөөк дуа кыл. Өзүң үчүн, бир туугандарың үчүн, элиң үчүн баарын дуа кыл. Анан ошондой ой келди. Я Алла, сен да мени бир только алуучу кулдоо эмес, берүүчү кулдордон кыл. Анткени спортсмендер алып көнгөн да. Бергиси келбейт. Ошон үчүн алып көнөйлү, я Алла. Ошону мага бер. Анткени канча деген бай кишилер бар, канча деген инсандар бар. Мүмкүнчүлүк болсо дагы жүрөгүнө Аллах Таалам ошону киргизбесе, берешендикти бере албайт экен. Ошондо мен келдим да, ушундай бир дух менен келдим. Келгенде эле өзүм тааныш байкелерге бүт баарына ошо баланын көргөн нерсесин, жакта көргөн окуяны бүт айттым. Прям айткан сайын эме да, өзүңө мындай ошо купулуңа тоет да, ошо айткан сөзүңчү. Анан сиздер деле эме алат болуп билет болуш керексиздер. Нурбек байкебизди Моголовду. Келип эле ал менен сүйлөштүм. Байкем умура барып келдим. Сөзсүз умура барышыңыз керек. Анткени ушундай деген бала бар экен. Ушундай сиз медицинанын докторусуз. Мындай айтканда бүгүнкү күндө ал белгилүү мындай киши да. Өзүнүн мен спорттук жагынан өзүм заслуженный болсом, ал өзү жумушуна заслуженный да. Айтып мен байкем жашоо мындай кызыксыз экен. Мындай иштерди кылыңыз, тигиндей иштерди кылайлы. Десем, үзүр ооба дейт. Сиз да мага айтсыз эле, олимпийский призер болуп калдым, жөн киши болбойт. Канча кишинин арасынан сен болуп калдың. Кудай Таалам бул бир сыфатың үчүн берди ушуну. Ошондо эле мен сизге ошол сурооңузду мен да сизге берем. Ушундай даражага жеткирди Кудай Таалам. Жөн жеткирген жок. Ушудан сиз кайра ушунун акызын беришиңиз керек. Дененин акызын, байлыгыңыздын акызын, билимиңиздин акызын беришиңиз керек. Бербесеңиз күнөөкөр болуп калабыз. Мен эмес, Кудай Таалам мен аркылуу сизге айткызып атат деп ошентип өзүмчө сүйлөшүп отурсам 4 сааттай сүйлөшүп коюптук. Темел анткени жаңа жерде прям автоматта эле сүйлөп атам да мен дагычы. Болбосо эми Нурбек байке акта, мен да акта. Ага үйрөтүп аткансың да. Анан үзүрө мен ушундай дейт. Кээде пациенттер келип калат дейт, акча жетпесе бекер кылып берип коем дейт. Мен андай эмесмин дейт. Тиги болуп калса, акча жетпесе канча акчаң бар десе, 20 миң, 10 миң болсо мен $1000 операцияны макул мейли ошон берер деп жазап берип коем дейт. Мынакей сиздин акыңыз ушундай экен. Бирок будан да жак көбүрөөк кылышыңыз керек. Анткени сиз болсо Европа тааныйт. Чыгыш Азия, Батыш Азия, коңшу мамлекеттер тааныйт. Медицина жагын күчөтүш керек экенбиз. Медицина жакпайтын, айттым, күчөтүш керек экен. Билбейм кантип күчөтөбүз, бирок менин максатымда чоң апамды мен 3 жолу больницада жаткызгам, шаарда турат да. 2 жолу жаткызганда чоң апам коридордо жатып калган да. Ошондо өзүм айткам, үзүрөй. Кийин ушундай цель коюп, сен да көп заманбап больницалар сал, анткени жыл сайын оору күчөй берет экен. Күчөй берсе, айылыңа сал, Таласкабы, шааргабы, бирок чоң апаңдын атынан болобу, бөлөк болобу, бирок салганга сен ниет кылып кой. Өзүң салып албасаң дагы себепкер бол. Деп ошондой кылып сүйлөшүп атсак, Нурбек айтып калды. Үзүрө, да ушул нерсең мага жакты. Жөн эле мына групп айткан воздух деп коет го. Сөз болуп калып калбасын. Давай бир нерсе кылайлы анда. Эмне кылайлы деп мен билбейм, эме сфераны түшүнбөйсүң да. Эмне кылайлы десем, эме дейт ал. Европада эме дейт, андай клиниканын астында фонддор бар дейт да. Давай ошо анткени муктаж адамдар келсе, ошо фондко жазат, определенный эмеси болот, анкетасын толтурат и клиникаларга бекер операция кылып берет. Аябай сонун идея. Ошону ачайлы десем. Так, анда мындай болсо фонддун аты экоз ачабыз деди да. Ачып туруп атын үзүр коелу дейт. Жок деп мына эми айтып атсам, жок, өзү да кыргыз тили аябай табит этет го. Любой жерге барса кыргыз тили минимум сурай берет дейт. Ошо мен үзүр фонддун атын үзүр коебуз деп ачтык аны. Бисмилля деп кече ачтык. Эми бул жерде ойлойм, бул нерсе адамдарга бир пайдасы тийген, муктаждарга бир
өзүнө бир жетпей калгандарга ушуларга аркылуу бир фонд аркылуу жардам берип, может ошол фонд эмеси көп болуп калса частный клиникалар салып, что биздин жыл сайын населениябыз көбөйүп атат. Балдар ооруп калса, азыр сиздин эле балаңыз бар, ооруп калса детский эме толуп калат аябай. Чоң апамды мен каралар толуп калат деп ойлосом, балдар да толуп калат экен мисалы клиникаларга. Частныйлар забитый бүтүп бардыгы. Кышын анан ошо жүрөгүм эле коюн, ушул нерсе, ушу фонд артынан бир адамдарга пайдабыз тийсе, бир сообуз тийсе, бир ушул сообуз биз үчүн акыретте сактап калабы деген ниетте. Өтө сонун нерсени айтты Үзүр. Себеби пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям да айтат эмес беле? Эгер бир адам башка бир адамдын кандайдыр бир муктаждыкты чече турган болсо дейт, Аллах субханаху ва тааля ошол кишинин бул дүйнөдө да, акыретте да кандай муктаждык болсо чечет депчи. Ошондуктан айтып атасыз, мисалы үчүн бирөө канчалаган үй мындай башкаларга муктаж үйлөргө үй берди, үй салды деген ошол тууралуу да пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям илгери дейт, бул жашоодо бир момун мусулман муктаж бир башка бир мусулманга үй маселеси дейт, чечип берсе дейт, жардам берсе ошол жагынан Аллах субханаху тааля ошол кишиге дейт не бейиште үй салат депчи. Ошондуктан сиз айткандай биз көбүрөөк башкаларга жардам бере турган болсок, көбүрөөк муктаждыктарды чечип койгон болсок, Аллах субханаху тааля биздин да муктаждыктарды бул жашоодо да акыретте да чечип коет да буюрса. Иншалла. Мындай Үзүр, Алла разы болсун, сени мына бүгүн ушул жакшы бир ниет менен дагы да өзгөчө жакыныраак таанып атабыз. Биздин көрүүчүлөр дагы аябай сыймыктанып атса керек. Иншалла баарыбыз дуа кылалы, Кудай таалам ушул ниетиңерге жеткирсин. Иншалла. Байкебизге да чоң рахмат. Албетте биз эми билбейбиз да жашоодо. Баары эле күрөшүп жүрсө керек, даярданып жүрсө керек деген эле ой болот да турабы. Мисалы үчүн биз деле определенный өзүбүздүн жумушубузга байланыштуу эле элдер билишет да, бирок сендеги умтулуу, сендеги мотивация абдан сонун буюрса, иншалла. Биздин дагы көптөгөн чемпиондорубуз ушул сен сыяктуу ойдо болсо, анда буюрса дүйнөнү дүңгүрөтөбүз. Иншалла. Алла разы болсун. Андагы аябай жакшы идея айттыр, Үзүр. Мисалы үчүн чындыгын айтканда, буну баардык адамдар колдонсо болот да. Мисалы үчүн азыр бизде бирөө юрист болуп иштейт, өзүнүн мисалы үчүн балким нотариальный эмеси фирмасы бар, бирөө врач болуп иштейт, клиникасы бар болушу мүмкүн, Анан ошонун астында Үзүр айткандай мындай фонд ачып койсо, жана именно ошол фондго колунда бар болгон кишилер ошол фондго мисалы үчүн мындай садака катары, жардам катары акчаны берсе, анан муктаж болгон адамдар именно ошол мисалы үчүн юристке кайрыла турган болсо, бирок акчасы жок болгон болсо, ошол фонддон алып туруп ошол юридический эмелерди алса болот. Же ошол Үзүр айткандай операцияга муктаж болгон болсо, ошол фонддо мисалы үчүн байлар ошол жерге жардам берсе, анан ошолду ар бир тармакта колдонсо болот экен да. Мисалы үчүн сизде эме бар го мындай, Нурсултан мен тойду алып барса экен, сон жакшы болот эле, бирок акчасы жетпегендер. Эми азыр устаз, иншалла сон жакшыбай. Бул албетте бизде да бир ой болгон, ушундай бир күн эми бирөөнүн тоюн бир комплексно бир уюштуруп салсаң депчи, кандай сонун болмок деп. Бирок эми анын немеси да, процессин дагы мындай иш жүзүндө кылуу дагы, себеби адамда неме болбош керек да, жанагындай разочарование болбош керек да. Мисалы үчүн, эгер чыны муктаж адамды издесең, аны табышың керек. Анан албетте адамдар көп, албетте ар бир адам колдон келген жардам бири-бирине көрсөткөнгө аракет кылат, иншалла. Бирок биз кайсыл чөйрөдө болбойлу, дайыма жаныбыздагы тегерек четибиздеги адамдарга жардам берүү, бул биздин ар бирибиздин Кыргызстан жараны катары, мусулман адам катары биздин вазифабыз деп ойлойм. Буюрса сиз дайыма канча жылдан бери устаз бизге билгениңизди үйрөтүп келесиз. Мына Үзүр бүгүн ушул Чыңгыз агай жөнүндө айтып берди. Мен билем Чыңгыз агай сизге да бир эң биринчи менин устазым болгон Чыңгыз агай. Мен 2003 жылы исламды кабыл алгам. Анан исламды кабыл алгандан кийин аябай көп суроолор болгон да.
дин тууралуучу. Себеби эми жаңы баштап атабыз да. Анан жаңы баштаганда аябай көп суроолор болот. Ошол фикх маселеде, акыйда маселеде, ошол эле сийра маселелерде. Анан именно ошол кезде мен Чыңгыз агай менен таанышып калдым. Мечиттечи. Анан ошол кезде ал киши мага сабактарды берип, суроолорго жооп берип, ошол киши багытты көрсөткөн да. Аябай сонун киши, мен биринчи устазым болгон. Анан Аллах субхана тааляга чексиз шүгүлөр болсун, ушундай адамдар менен жолуктуруп, ошол адамдардан мындай илим алып, мындай башкача энергияны алып, мисалы дагы эле бул киши өзү жок болсо деле, бирок биздин жүрөктө дайыма турат да. Иншалла Алла разы болсун. Көрдүңүздөр, бир адамдын ушул бири-бирибизге болгон колдоо, бирөөгө берген жардам бизди канчалаган жакшылыктарга алып барып атат. Себеби мусулман адам биздин мойнубузда амр бил маруф нахи анил мункар, жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу. Ушул көптөгөн спортчулар мына өзүрдүн тегерек четинде азыр жылдызы мына жанып аткан көптөгөн биздин мыкты балдарыбыз бар. Азыр юношеский чоң олимпиадаларды ушундай жеңип аткан, чоң чемпионаттарды багынтырып аткан жакшы жигиттер бар. Мен дайым интернеттен көрүп келем. Өзүрү дагы мындай жанда машыгып жүрөт да. Эми машыгып атса, демек ага психологиялык жактан, билим жагынан дагы бир гана физикалык жактан эмес, демек жакшы мотивация берип, жакшы тажрыйбасы менен бөлүшүп, жакшы насааты, даанышмандуулугу менен бөлүшүп атат деген ой. Иншалла. Эми өзүр менде мындай бир суроо бар. Ушул Рамазан айы канчанчы жолу сен орозо кармап атасың? Ушул негизи орозо кармап аткан учурда күрөшкө чыгып калсаңар кандай болот? Канчалык кыйналасыңар? Же кыйналбайсыңарбы? Ушул Рамазан айынын ичинде мындай спортчулар өзүн кандай алып жүрөт? Кандай орозо кармаа негизи ден соолукка силерге? Туура айттыңыз. Берки Рамазан айында көпчүлүгү жаңа физический нагрузкалар азайып коет. Бирок ошол жерден биз деле агайлар айтат, бир маал тренинг кылып калабыз депчи. Эртең менен сухур кылып, кечкисинде бир ооз ачарга жакын бир 2 саат калганда машыгуу башталат. Ошо машыгып бүткөндөн кийин ифтар кылып, кененирээк болуп, анткени ошону орозо кармайм деп сен дедеңе зулум кыла албаш керек да. Анткени ошо побочный эффекттер берип калышы мүмкүн. Жүрөккө, өзүң ашказаныңа, анткени териң чыгат, болот, нагрузкалар болот. Айлар эле буну туура түшүнөт аябай. Анткени биз Кыргызстанда жүргөндө биз баарыбыз орозо кармайбыз. Көлдө болуп калса, может, устаста сапарда жүрөсүңөр деп ачсаңар болот дейт. Бирок көпчүлүгүбүз орозо кармайбыз. Бирок сыртка чыкканда ошондо мына сапарда жүрүңөр деп туруп, эме кылбай эле өзүңөргө зулум кылбала деп туруп, устаздар айткан оозуңду ачып, кайра Кыргызстанга келгенден кийин орозуңорду улантып, каразын кармап бергиле деп. Бизге бул орозо маселесинде Рамазан айында бизге андай деле проблема болбойт. Анткени өзүңүздөр билесиздер, көп спортсмендер диетада жүрөт, тамак жебейгүү, мисалы калориясын эсептеп, белокторун эсептеп, углевод мынча жеп алдым, чо так калориям тийип деп. Бизге көп деле кыйынчылык деле болбойт орозо кармаш. Наоборот, мындай кайра кечинде жеңил эле бизге орозо. Негизи спортсмендерге ойлойм, вес кармап жүргөн балдарга орозо кыйынчылык жаратпайт. Дисциплина бар да туурабы? Анткени билесиң да, убакыт саат билесиң, монча сааттан кийин мен оозум ачат экен, ифтар кылам деп. Көп деле кыйналбайсың эле. Кейбирөөлөргө может орозо кармаш кыйын болушу мүмкүн, бирок орозодо жылына бир жолу сен ашказаныңды эзалдарасың. Ошо мындай врачтар дагы, ученый айтат го, ошо ашказаныңды эзалдырганда жанагындай лишний тамак жеш бул ооруларды күчөтөт да. Ошо кезде значит сүннөткө ылайык болгон, фарз болгондон кийин ошо кармансаң пайдасы тиет. Эгер кармаган кишилер медицинада айтылат го, оору болсо, бир шарттар болуп калса жанагындай эме элек, анда кармашпайт эле, бизге жеңил эле, Кудайга шүгүр. Машалла. Теги ар бир адам эми иннамал амалу бинният, ниетине жараша албетте өзүнүн бир жакшы сообун алат деп ойлойм, буюрса. Бирок ушул орозондагы өзгөчө бир байкалбаган адамга бир жакшы руханий чоң күч берет. Бирөө сезет аны, балким бирөө сезбейт, буюрса, бирок чындап рух
күчтөнөт, ошону сезебиз да. Себеби жана тоо адамга илхам келбейт дейт го. Мындай ачка жүрсөң, умтуласың, жакшы бир муну кылам деп мындай ичиңен бир сезимдер пайда болот да. Анан ушул спорт дүйнөсү иншалла дисциплина адамды бир өзгөчө жакшы тарбиялайт. Себеби динибизде да устаз турабы, дисциплина болгон үчүн, намаздарыбыздын сааттары болгон үчүн биз өзүбүздү. Бул деле дисциплина турабы? Динибизде истикамат деген нерсе бар, Истикамат деген нерсе бул ошол постоянство деп коет да, постоянство. Ошон үчүн постоянство болгондо дайыма бир нерсеге катуу турган болсо, албетте мындай бир жыйынтыкка жетесиң да. Ушул истикамат мисалы үчүн карасаңыз, динибиздин эң маанилүү болгон, түркү болгон 5 парыз бар. Бул деген ушул ла иляха иллаллах Мухаммад Расулуллах, Алла Тааланын пайгамбары саллаллаху алейхи вассаламды кабыл алуу, ишенүү мисалы үчүн. Андан кийин эле намаз кетет. Ушул намаз дайыма уланып туруучу турабы. Андан кийин намаздан кийин зекет кетет. Бул зекет мисалы үчүн адам өзүнүн графигине жараша, же жылда бир, же ай сайын, ешкандай устаздар график түзүп берет эмеспи? Мисалы үчүн момундай кылып зекет берсең болот экен деп, жылда бир бизде. Андан кийин Рамазандагы жылда бир, ажылык өмүрдө бир. Кыскасы ушунун баары бизди өзгөчө тарбиялайт окшойт да. Иншалла Кудай Таалам ушул 5 амалда дайыма иншалла баарыбызды бекем кылсын деген ойдомун. Анан ошол мисалы үчүн спорттук карьера мындай возрастка байланыштуу болот да. Анан бир күн келет, ошолда мындай спортивный карьера бүтүп калат. Анан ошол кезде кандай оюңуз бар? Ошол келечекте спорттун карьерасы бүтүп калса эмне менен алек болгуңуз келет? Спортчулар борцовкаларын килемдисине коет да. Ошондой кетип калат. Туура, анткени себептен спорттун өмүрү кыска дейт. Бизге деле көп айтышат. Бирок трамплин ушундай жакшы да. Эгер сен спортто жакшы ийгилдер жетсең, ошону туура колдонуп кетсең, туура мындай нуктага салып кетсең, Кудайга шүгүр. Нурбек айтып коет, өзү спорттун жашоосу кыска дейт да. Бирок медицинаныкы жыл сайын өсөт дейт. Анткени себеп дегенде медицина мына убакыт өткөн сайын профессор болуп баштайт да. Тажрыйбасы күчтүү болуп баштайт. 70-ке чыкса деле баягы операционный столдун отурат да. Биздики 35-40ка чейин максимум. 30-тан кийин көп эмот. Мен ойлойм, спортто жүргөндө максимум сыгыш керек бүт баардыгын. Результат жагынан, көрөрмандар жагынан, мамлекет колдоп атат, ошо жагынан сыгыш керек бүт баарын. Үйлөрүн баарын жинайбы, машинанын баарын жинайбы, гонорар жинайбы, бүт жак беттен өзүнүн көрсөтүп туруп, спортсмендер ушундай. Спорт жашоосу ушундай деп максимально сыкканга мен ойлойм аракет кылыш керек азыркы заманда. И ошондой эле спорт бүткөндөн кийин биз мисалы мен ошо байкелер менен сүйлөшүп аткан, мен алардан опыт алам. Мен мисалы спорт бүткөн мен сөзсүз бизнесмен болом деп ойлоном. Анткени вроде бы калькуляция басканды билебиз, эсептегенди билебиз да. Бул кезде формула бирдей эле бизнестики эле. Спорттун тукум формуласын бизнеске салып эле, анткени бизнесте постоянно эле прям прибыльда жүрбөйсүң, убутак кетет, нюанстар болот, адамдар менен сүйлөшөсүң, рисктер болот. Ошондой риск болуп аткан кезде сен Кудай Таалага тапшырасың өзүңдү. Алла өзүң ушул жерден мага бир жакшы бир мындай эме пан бере көр. Айыл пропан болуп калбайын. Спорт эле ушундай. Сен тренинг кылып келесиң дагы, Алла ушул жерден мен пан либо пропан болом дейсиң да. Бизнесте мисалы ойлойм, спорт бүткөнүн он эле бизнес. Машалла. Жакшы ниет иншалла. Башкаларга да жардам берип, садака, зекет берип, сиз айткандай. Көбүрөөк сиз айткандай күчтүү мусулман, алыс мусулманга караганда жакшыраак дейт го. Ушундай бай болгубуз келет, что биз дагы байкелерде болуп, садакабызды кенен берейли, зекетибизди кенен берейли. Анткени ыйлап келгенбиз эчтеке жок эле. Кайла ошондой эле кетебиз да. Анткени бул дүйнөдө баары да калат кайла. Кенен берейли. Анткени бири кайсы мурда сахабадан кийин табимдеринде сахабалар көргөн бир табим жагалып калыптыр Мединада. Ошодон бири
бир мамлекеттин бир падышасы келип сурайт экен да. Неге биз өлүмдөн коркобуз депчи. Анан ошондо тиги алым байкебиз жооп берет экен. Силер бул дүйнөнүн үйлөрүн кургансыңар, акыреттин үйлөрүн курбаганын себебинен бул дүйнөдөн кетиштен коркобузуңар депчи. Канча жыл жашап алсаң сөз өлүм анык, бул хак нерсе. Ошо өлүм боло элек кезде мен жүрөгүмдө ушуну ойлоном. Көбүрөөк жакшы иштер кылып калайын, көбүрөөк садакам кылып калайын. Көбүрөөк садака бул материалдуу эмес, жакшы кулк мүнөз, жакшы мамиле, может бир жаранбашып койдуң, сүйлөшүп койдуң, бирөөгө туура жолго түшүрүп койдуң, себепчи болуп. Ошол кезде мен кылып атам деген жүрөккө кирип кетсе, кечирип кой, садакаң бир тыйын болуп калгандан коркосуң. Ушундай эле мисалы спортто жүргөндө азыр чөйрөбүздүн баары жаштарбыз. Ушуну ойлонобуз да, ялла бизге ушундай мүмкүнчүлүк, мен өзүм жеке оюм айтайын, өзүм ушуну ойлоном. Ялла спорттон да ушундай даражаны бийик кыл, чтоб мен спорттон чемпион болуп, сени атыңды улуктаганга. Мисалы сиздер мен чемпион болбосок, допустимчи, мына в кавычках, мындай эле бала болсок, бул подкастка конок болуп келбейт элек. Бул подкастта сиздер менен маек курбайт элек. Ойлойм ушу көбүрөөк даражаны бергенден кийин Аллах таалам мага ошо жүрөгүмдү жанагындай напсиге, шайтанга азгарттырып койбо. Мен деген нерсени киристире көрбө. Ялла ушу подкаст аркылуу бирөөгө жардам берип, индериме, может муктаждарга жардам бергенден ушул нерсеге мен жеткис, себепчи болоюн. Чоң залдарды курайлы. Бир эле спорт жаатынан эмес, бизнесте, медицинадан кетели. Колубуздан келген нерселерди баарын кылайлы. Мисалы бизде мен умрага келген ушуну байкадым. Египетте мечиттегилерчи, имамдары, молдокелер, бизде молдокелери фых илимине Куран жатка билет экен. Бүт баарды карак экен. Биздики бир аз бөлөкчөрөөк да. Анткени биздики может карак болуп калышы мүмкүн, фых илимин билбейт да, мисалы. Бул эми тонкий процесс го фых илими. Желиба мына остон жаттамай нерселерден болуп калганда, ушундай нерсе жакка көбүрөөк басым кылайлы. Анткени светский илимди сөзсүз алыш керек, мындай илимди, билимди да алыш керек деп ойлойм. Каракелер болсо, кыраатын угазың, андан кийин маселе болуп калат, түшүнбөгөн маселелер фых илимин салып чечип берип койсо, ойлойм сонун деп. Ушундай нерселерди спонсорство кылып, жакшы мына өзүнчө жанагы вакыф деп атпайбы, билим акел ачты го, эме президенттин колдоосу менен себепчи болуп билим аке. Ошо жака барганда да мен түшүндүм да, бизде эгер вакыф системасын киргизсек, окузун, айтыштинг болсун, илимди болсун, мисалы илим жагынан күчтүү хадис болсун, бирок жүрөгүндө иман болсо, мамлекетибиз кадимкиден оңот деп ойлоном. Анткени канчалык илимди болуп туруп, иман жок болсо, көрүп атык го. Ушундай грамотный сүйлөзө, прям тилинен бал тамат. Бирок процесс келгенде үйүнөн аялын уруп коюшу мүмкүн, жакындарына зулум кылып коюшу мүмкүн, алдап коюшу мүмкүн, жеп коюшу мүмкүн. Иман жоктугуна. Имандуулар бар, бирок светский илими жок болсо, бу да аксаган. Чыңгыз айтчылай, балдарым, көп бизге балдарым деп кайрылчы. Силер спортту да кылгыла, бул денеңерге пайда. Сабагыңар окуу, акылыңарга пайда. Мен турам, любой маселени айткыла, мен силерге айтып берем. Анткени мен жумушум ушу дечи да. Анткени мен 10 жыл окугам деген да. Биз билбейбиз да эмне суроо бериш. Биздики оюбуз бар эмне тренинг кылыш керек. Мына чөнтөгүндө баскан турган акчаң болсо болду. Главное ошол кезде кичинекейси андай Nike же DAS кийинип алсаң деп. Ал кезде билме агайыбыз айтчу экен, любой маселени мага кайрыла, мен силерге чечип берем дечи. Алтындарым силер бул жашоодо чачы узундарга эле алданып калбасаңар, жашооңор сонун болот дечи. Аны ойлойм, агайыбыздын дуасы, агайыбыздын эмелери, керестери бизде ушу кийинки муундарга ушу таасир этти деп. Машалла. Анан бир суроо, көп чемпионаттар болот, анан кээде жеңишке жетесиң, анан элдер кол чабат, анан бул деген эгоңду мындай кандай десем, мындай күйүлөйт да, туура. Сөзсүз. Эгоң мындай көтөрүлөт. Анан ошол убакта эго көтөрүлгөнүн кандай сезесиң? Ошону сезесиңби? Мисалы үчүн өзүңдү, учурда мен
спортто мен эгом көтөрүлүп кетти деп анан ушуну кантип кайра ордуна келтиресиң? Туура айттыңыз, анткени спортсмендердин көбү мисалы атак даңкка жеткенден кийин на коне дейт го. Когда ты на коне, все рядом депчи. Кайра түшүп калса, стресс болуп калат, анткени разочарование болуп калат да. Жанына жүргөн достору, кол чаап аткан, конвертке чай ичип кой деп атканда жок болуп калат. Ошонун бүт бардыгына иманың жардам берет сен. Айтат үзүр, инсан, сен о жерден бийлигин акыретти. Сөз жооп бересиң буга депчи. Мен ошо ойлоном, ким ушу өзүнүн ошо эгосун билип алса эртерээк. Качан башыңа түшкөндө байтал жороо болгон кезде эмес, устаздар аркылуу, мисалы уулары көрүп, на чужих ошибках дейт го, ошону билип алса, мен ойлойм, сөз ийгиликке көп да ийгилик жетет. Аллах таалам берип да сынайт, алып да сынайт. Анткени спортсмендерге берип койсо баары кол чаап атса, конечно, сен напсиң ойнойт. Молодец, красавчик, супер дейт да. Может, туура эмес иш кылып аласың. Бирөөнү чыгып, бирөөнү уруп алышы мүмкүнсүң. Бирөө именно ошол кезде сага бирөө келип, чап тийишип калат да. Жанына бирөө шыбырайт да. Кирбезе да шыбырайт да, согуп сал. Жаткыза чап. Бирок Кудай сактасын, ошол нерсеге өзүңдү эртерээк түшүнсөң, бул процесс сага жеңил болуп калат. Эгер Кудай таалам берди, Кудайга шүгүр деле койсоң, адамдардын мактоосуна, адамдардын сөзүнө жүрөгүңө кирбейт деле. Кудайга шүгүр, бул менин жумушум, аткарууну деле койсоң болду да. Эгер сен ошо аплодисменттерге, сөздөргө, жакшы нерселерге кирип кетсең, анда алдам каласың да. Ошо айтат го, инсандар дүйнөгө алдам калбайлы, акыретти бир ойлоп коелу. Анткени акырет бул анык нерсе, хак нерсе. Эч ким барып көрбөсө дагы, бирок бул боло турган нерсе да, анткени итог бар бардыңкы. Ушул нерселер ойлойм жеңил эле мындай. Ошончо алым байкелерибиз көп, устаздарыбыз көп. Ушундай подкасттардан, байкелерден үйрөнсө оңой эле деп ойлойм да. Машалла, абдан сонун. Чындыгында бул өтө кыйын нерсе. Себеби иманы болбосочу, баардык ийгиликтерди адам өзүнө эметип коет го. Мен жеттим, бул мен кыйындым, мен кылдым депчи. Бирок чындыгында иманы жүрөктө болсо, бул Аллах берди, бул баарды Аллахтан деп үзүр айткандай шүгүр кылып туруп, текеберчиликтен кайрамдай алыс болуп каласың да. Бул өтө оору да текеберчиликчи. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям да айтат го, мындай бир кылдай текеберчилик жүрөктө болсо дейт, бул даже бейиштин жытыны жыттабайт депчи. Ошондуктан чындап иман бул өтө мындай күчтүү курал да. Ошо ойлойм. Да ошого кошумча семейный болуп калат да. Бул жерден аялың сенин үзүгүң болуп калат да. Айтат, жолдошум, өмүрлүк жарым, сен о жерден чота фитнес баштадыңыз. Мындай. Зато ошол жакшы да, анткени аялын мисалы уга билген эркек успешный деп ойлойм да. Мисалы аял жакшы, эр жакшы, вазир жакшы, хан жакшы деп мындай бекеринен айтылбаса керек да бул нерсе дагычы. Аялын уга билген, может бул Кудай таалам аялын аркылуу айттырып аткан чыгар да. Ушундай нерсени мындай ар бир киши нерсени карын сөзүнүн капка сал дейт го. Анализдеп, шашпай, ой жүгүртсө ойлойм дагы чоң ийгиликтер жетет деп. Мен азыр дагы жашпыз да. Бирок дагы көп үйрөнө турган нерсебиз бар. Биз да мисалы кээ бир жерден туура эмес ой жүгүртүп алыш мүмкүнбүз, туура эмес сүйлөп алыш мүмкүнбүз. Бирок ойлойм жаңылбас жак, мүдүрүлбөс туяк болбойт депчи. Максат койгонбуз ошого жетели деп. Ушул процессте дагы чоң ийгиликтер жетсек деп эме кылабыз. Ошо жагында ушу өмүрлүк жарың жакшы болсо, калган Кудайга шүгүр жетебиз деген ниеттебиз. Куранда аят бар го. Устаз, инналлаха ма'ас-сабирин. Алла таала сабырдуулар менен бирге дейт. Ушул сабырдуулук жашоодо, анан спортто кандай жардам бергенин сезесиң?
сабырдын түйү сары алтын дейт го. Сабыр бул жанагындай умрага барганда айтат го, хажы. Бул ушу мен ушуну түшүндүм. Алардын жүрөгүнө мындай байлык деле кирбептир. Мекени Мединаны Аллахтан ушундай кылып соңгум жаратып койгон. Акыр кыяматка чейин ушундай берекени берип койгон. Чөлдө болбосо. Мына карасаң, логика алсаң чөлдө бир ушундай кылып соң жаратып койгон. Адамдардын жүрөгүнө эчтек кирген эмес да байлык. Бирок ошондой байлык ошол жакта көп аябай. Бирок ал жактан үйрөнгөн нерсебиз бул жанагындай бизде азыр кийип кетсең, машинада кетип баратсаң, деп чыгып мушташкысы келет, түртүп кетсең сразу туура эмес сөз сүйлөп кетет. Бунун баардыгы мисалы аялда кой үзүр, сабыр кыл, өзүңдү именно внутренний эле тарбиялаганды билбесең, сен күчүңдү туура эмес жакка колдонуп калсаң, бул сен туура эмес жакка алып барып коет. Сенин күчүңдү спортсуңбу, спорттон чыгар. Ал жактан чыкпаса, жумуш кыл. Бир жакшы коомго пайдасы келе турган нерсе иштер менен алек бол. Чөрү аябай важный роль ойнойт экен. Анткени сенин единомышленниктериң сендей болуп, эме кыла албаса, ой жүгүртө албаса, бул аябай артка тартат. Сен мисалы ошол нерсени бүт бар сабырга үйрөтө берет. Досторуңма сен күзгүң болуп калат. Досум давай мындайраак кыл. Байкелериң айтат, сабырдуу бол. Ушунун бүт баары сен ошо жылдан жылга өзүңдү ушундай жашоодогу тарбияны үйрөткөн ушу жанында коомуң, жанында адамдарың да болот экен да, сабырдуулук алып келет. Ата энең, бир туугандарың сабыр кылыңыз. Бүгүн утулсаңыз эртең сөз тутасыз деп. Анткени атам ушундай тарбиялаган да биздичи. Утулуп келип калабызбы? Критика болот сөзсүз. Без критика болбойт да, объективный анализ болот. Сен могу жерден ондай кылсаң болмок экен деп айтат. Бирок духтан вообще түшүрбөчү атамчы. Сен спортко ушундай аттандыңбы? До конца аттан. До конца ушуну айтеңе чыгар. Эгер сен спорт таштап кетсең, мага удар болот дей берчи да. Утулуп келсем деле апам мынтайчы, үзүр, сөз утасың, ийгиликке жетесиң. Башың чөгөрүп, түшүрүп, кийип эле кой. Бул деле буйрук экен, сөз тутасың деп. Мындай үйбүдө мындай эме болбочу, трагедия болбочу. Ошол негизи атамдардын жүрөгүнө ошол нерсе кирбептир да. Анткени мен кийинчерээк ушуну билип атам. Ушу тарбиянын айынан чыгат кезинде туура направление үйдөгүлөр бербесе, сен мындай коомго туура эмес таасириң берип коюшу мүмкүн. Мисалы атам может утулуп калсам, тигини бир сокпойт билеңби, тиги судьяны туура эмес эме суйт коюп барып бир теппейт билем десе, мен ошону кылмакмын может. Сабырдуу бол, эчтеке болбойт. Акыры утасың, Кудай биз тарапта болот деп үчтө эле койчу. Кудайга шүгүр, үйдөгүлөрүмө, бир туугандарыма, жакындарыма, себепчи байкелериме баарына ыраазымын. Алла ыраазы болсун. Ушул жашооңузда сизге эң жаккан бир хадис, ошол же бир аят, балким ошол сиздин жашооңузга мындай жакшы, мындай дем берген жана балким жашооңузда көп колдонгон бир хадисби же бир аят. Эми хадис, аяттар аябай көп го, бирок өзүмө бир мындай Кудай таалам пайгамбарыбыз айткан го. Кудайыбыз, Аллахыбыз бизге жакын депчи, күрөө тамырыбыздан да жакын деп. Сурагаңар берет деп. Ушул нерсе кээде бүт жактан жашооңо окшобой калат. Эми бул процесс норма деп эсептейм. Баарда постоянно эле эме боло бербейт. Ошол кезде жалгыз отуруп, Кудайдан суранып, дуа кылып, я Алла, бул жагы болбой жатат, мындай болуп атат. Мына ачык эле. Чыңгыз Тас бизди ушуну үйрөткөн да. Бир дарыгим бар болчу дейт. Мечитке барсак дейт, намаз окуп атсак, тимне Кудайдан отуруп, тимне бизден суранганда эле сурап эле догурланып суранып атат. Бербейсиңби, ушунча мени алып келдиң, окутуп атасың, ному окшошпой жатат, эмнеге окшошпойт, кылып бербейсиңби деп ушинтип суранып атат дейт. Биз көрүп алып таң калып калдык дейт. Бүткөн, сен Кудай менен ушинтип сүйлөшөсүң? Бизди жаратты, ушундай кылды. Берет, сөз берет деп. Ушул нерселер бизди мындай, ушул нерсе мен эме кылып коет. Азыр умрага барып келгенден кийин азыр эмени окуп атам. Максат Устаздын
Куран тафсирлерин биринчи томун окуп бүтүп койдук. Бирок ушундай сонун жазылган, мындай окусаң окуйн кете бересиң. Анан ошону айтыптыр. Аятта силер өзүңөр биз берген мал мүлктөн мындай финансылык жак беттен ошоңордун садака зекетиңер бергиле. Мен таап алган эмесмин деген. Бул биз берген. Ошондо келди, ушул мотивация болду мага. Я Алла, мага да ушуна мүмкүнчүлүк бер. Себепчи болуп көп жакшылыктар алайын мен. Бүт жагынан. Ушул айта берет экен хадисте, аяттар аябай көп, бирок мына азыркы маалда мага таасирленет ушул нерселер. Ошол азыркы кезде мисалы үчүн өзүңүздүн бир тажрыйбаңыздан жаштарга кандай 3 насаат айтат элеңиз? Спорт долбоозун, жашоо долбоозун ойлоном. Биринчи ата энесин сыйласын. Кандай акыбал болбосун, ата эне бизди жаман болбосун деп эме кылбайт. Ата эне биз үчүн ушундай дуа кылат. Ушундай бир балам жакшы болсо экен, мени уят кылбаса экен деп. Экинчи өзүңөргө мындай максат койгондон кийин максаты жок жигитке, максаты жок таң атат дейт го. Максат чоткий коюлсун, Кудайга болгон ишеним. Үзүргө чоң рахмат, аябай өтө мындай сонун маек болду. Пайдалуу маалыматтарды алдык. Биздин көрүүчүлөр да аябай пайдалуу маалыматтарды алса керек деп ойлойбуз. Эң негизи Алла субханала таала ошол баарыбыздын кармаган орозорду кабыл кылсын, канчалаган дуаларды кылып атабыз, элибизге, жерибизге ушундай дуаларды кылып атабыз. Алла субханала таала ошол баардык дуаларды кабыл кылып, кылып аткан ибадаттарды, ошол сухурларды, ифтарларды кабыл кылсын. Жана буюрса, мына кадыр түн келатат. Ошол кадыр түндө дагы көп бири-бирибизге, мамлекетибизге, негизи жалпы эл журтубузга дуа кылалы иншалла. Алла разы болсун баарыбыздан. Иншалла учурдан пайдаланып биз дагы бүгүнкү көрсөтүүбүздү колдоп берген Бакай исламга ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Аны менен катар биздин даамдуу досторубуз бул Куликов, ушул адал тамак аштар. Куликовдун жалпы эмгек жамаатына чоң рахмат. Мына бүгүнкү студиябыз бул in-house эмерек салону. Ушул эмерек салонунда биз көрсөтүүлөрүбүздү тартабыз. Сиздер да үйүңүздөргө, офисиңиздерге келип ушул жактан эмеректерди карап өтсөңүздөр болот. Үзүргө өзгөчө ыраазычылык билдирип өтөлү. Атайын убактын бөлүп, канчадан бери ниет кылганбыз, ушул жакта отуралы, жолугалы, сүйлөшөлү, пикир алмашалы деп. Бүгүн дагы үзүр атайын сонун бир жакшы жан дүйнөсү менен биз менен бөлүшүп өттү, чын ыхлас менен бөлүшүп өттү. Муну дагы биз дайым жанында отуруп сезип отурабыз. Андыктан ардактуу көрүүчүлөр, баарыңыздарга жакшылык тилейбиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.